Кутман күн, кушубак күнүңүздөр менен. Бир аз кечигип калганыбызга кечирим сурайбыз техникалык себептерге байланыштуу. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бул биздин түз эфирибиз. Жана бүгүн биз финансы кредиттик уюмдарда укуктары бузулган учурда жарандар кайда кайрылууга тийиш деген темасында сөз кылмакчыбыз. Түз эфирди мен Асель Акматалиева алып барам. Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. 1 мүнөттөн кийин бизге адисибиз кошулмакчы. Андыктан эч алыстабаңыздар. Айтып кетет элем, эгер ошол коммерциялык банктар болобу же микрокредиттик компаниялар болобу, ошол жакта кандайдыр бир талаш тартыш же болбосо келишпестиктер болсо, кандай чараларды жасоо керек, кимге кайрылуу керек, ушул темасында кененирээк маалымат бермекчибиз. Сиздердин сурооңуздар болсо, сиздер түз эфирде бизге жаза аласыздар. Ошондуктан бул абдан кызыктуу маек болот деп ойлойм. Азыр бир аз коногубузду күтөбүз. Негизинен эле коммерциялык банктар болобу же микрокредит компаниялары болобу көп учурда кардарларга ыңгайлуу шарттарды түзүп, кызыктырып, бир натыйжалуу кызматташууну үмүттөнөт да. Бирок айрым учурларда ушундай бир келишпестиктер чыгат. Ушул туурасында кененирээк маалымат беребиз. Ошондуктан тартынбай эле бул жерде түз эфирден сурооңуздарды, пикириңиздерди узатсаңыздар болот. Айтып кетет элем, бул түз эфир, бул видео биздин Улуттук банктын социалдык тармактарында сакталып калат. Андыктан ушул боюнча өзүңүздөрдүн досторуңуздарга айтсаңыз болот, билген жаңы маалыматыңыздар тууралуу бөлүшсөңүздөр болот. Жана ошондой эле кандай темалар боюнча Улуттук банктын соц тармагынан ушундай түз эфирлерди каалайсыздар, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Асель. Кош келиптирсиз биздин түз эфирге. Буга чейин да биз айтып кеттик биздин көрүүчүлөргө. Бүгүн биз финансылык кредиттик уюмдарда жарандардын укугу бузулган учурда кайда кайрылууга тийиш деген темасында сүйлөшөбүз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин түз эфирге кошулган коногубузду тааныштырып өтсөм, Эркин Маматабырайым уулу, Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы. Анда ушу биринчи суроо токотор жеринен баштасак, ушу коммерциялык банктарда же микрокредиттик компанияларда келишпестиктер, талаш тартыш болгон учурда жарандар эмне кылышы керек? Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин маекте баштарда бул жерде алгачкы белгилей кетчү нерсе бар. Эң башкысынан финансы кредиттик уюмдар өз ишин банк мыйзамдарына ылайык өз алдынча уюштурат жана жүзөгө ашырышат да. Эгерде пикир келишпестиктер пайда болсо, эң алгач кайрылуучулар ошол кайсы финансы кредиттик мекемеден кайсы финансы кредиттик мекеме менен иштешсе, ошолорго суроолору боюнча түздөн түз кайрылууга зарыл да, эң башкысынан. Бул жакта дагы бизге суроо жазыптыр. С88К. Саламатсызбы, Мбанк автоматтык түрдө страховка алып коёбу дейт. Эгер буга маалыматыңыз болсо, жооп берсеңиз болот. Страховка боюнча бул кайсы продуктка жараша кредит берүүдө Мбанк онлайн кредит алуу учурунда алар страхование деп өздөрүнүн шарттарына жараша адашпасам 0,5%ке чейин страхование кылып берилген суммадан 0,5%-ын страховкага кармап калышат.
Түшүнүктүү. Сиз айтып кеттиңиз, эгер ошол коммерциялык банктарда же микрокредиттик компанияларда кардар ортосунда кайсы бир талаш тартыш чыкса, биринчи кезекте ошол банктын же компаниянын жетекчисине кайрылыш керек деп, ошо кайрылуу кандай жазылышы керек? Ошо негизги ошо кайрылууда камтылган эрежелер боюнча токтолуп кетсеңиз. Негизинен кайрылуунун так формасы жок деп эсептесе болот. Эң башкысы кайрылууда кайрылган жарандар өздөрүнүн дареги боюнча, аты жөнү боюнча, контактылары боюнча толук маалыматты бериш керек. Себеби деген кандайдыр бир өзү боюнча маалымат берилбей калса, мыйзам боюнча анонимдик кайрылуулар каралбай калат. Ошол себептен эң башкысы ошого көңүл буруш керек. Андан кийин арыздын өзүндө кандай көйгөй жаралса, ошону эркин түрдө, эркин формада көрсөтүп, анын ичинде ошол кардардын кайсыл жеринен укугу бузулганын так көрсөтүлүп, так суроо коюлушу керек. Андан кийин компанияга кайрылуулар түшкөндөн кийин мыйзам боюнча алар жазуу түрүндө келип түшкөн кайрылууга 30 күндүн ичинде, 30 календардык күндүн ичинде жооп бергенге милдеттүү. Эгерде кандайдыр бир себептерден жооп берилбесе, же жооп берилгенден кийин кардарлар алынган жооп менен макул болбосо, андан кийин алар улуттук банкка кайрылса болот. Ушундай себептер менен менин укугум бузулуп атат, же жооп алган жокмун, же жооп менен макул эмесмин деп. Андан кийин эгерде суроосу чечиле турган болсо, ал жерде эки тараптын келишимге жараша арыздын негизинде суроолору көпчүлүк учурда чечилет. Ошол себепке байланыштуу дагы бир жолу кайталап кетет элем. Эң биринчи ирет ошол кайсыл компаниядан, кайсыл финанс кредиттик уюмдан услуга ала турган болсо, ошол жака кайрылыш керек да жарандар. Кийинки суроо Айбек Бирбаевден. Кайрылуу кандай формада, электрондукпу же келип келиш керекпи улуттук банкка? Кандай түрдө? Ушул эле коммерциялык банктарга да токтолуп кетсеңиз, электрондук формада да жөнөтсө болобу же сөзсүз түрдө жазуу түрүндө болуш керекпи? Абдан жакшы суроо. Көпчүлүк жарандар бизге дагы ушундай суроо менен кайрылышат. Бул жерде мыйзам боюнча так көрсөтүлгөн баардык кайрылуулар улуттук банк болобу же башка финанс кредиттик уюмдарга болобу, кагаз түрүндө, жазуу түрүндө келсе дагы, электрондук түрдө дагы келсе дагы бирдей каралууга тийиштүү да. Кайрылуулар жазуу түрүндө болот, ошо жазуу түрүндө айтканда электрондук же кагаз түрүндө жазса болот. Кээ бир мекемелердин, көбүнчө ири мекемелердин өздөрүнүн ар кандай WhatsApp каналдары бар, ошол жака дагы кайрылса болот. Андан тышкары ооз-эки кайрылуу дагы жасаса болот. Ал телефон аркылуу болобу же өздөрү барып туруп ошол тиешелүү кызматкерге кайрылып, ооз-эки түрдө маалымат алганга баардык жарандардын укугу бар. Ушул мөөнөтү тууралуу токтолуп кетсеңиз, мисалы финанс кредиттик уюмдар 30 күнгө чейин жооп берүүгө тийиш деп жатасыздар да, бирок бизге дагы ушул социалдык тармактарда көп жазышат да. М-банк акчамды жеп койду, М-банкка же болбосо башка бир банкка кайрылсам жооп бербей жатат деп. Негизи мындай оперативный жактан ошо мөөнөттөрү кандай болот? 30 күнгө чейинби же андан дагы кыска мөөнөттө да алар жооп бериши мүмкүнбү? Бул жерде тактап кетчү эң биринчи маселе мыйзамда так көрсөтүлгөн 30 күнгө чейинки убакытта баардык финанс кредиттик уюмдар кайрылууларга жооп бериш керек. Бирок ар кандай көйгөйлөр болот, ар кандай учурлар болот. Ар бир мекемелерде өзүндө ичинде атайын процедуралары бар, кайрылуулар боюнча иштөө процедуралары. Аларда көрсөтүлгөн. Кээ бир мекемелер 10 күнгө чейин, кээ бир мекемелер 20 күнгө чейин өзүнүн ичинде убакыт коюшат. Бирок баардыгыныкы негизинен 30 күндөн ашпаш керек да. Ал эми улуттук банктын дарегине келген кайрылуулар боюнча биз улуттук банк өзүбүздүн улуттук банктын чыгарган документтери боюнча бизге 14 жумуш күн мөөнөт коюлган кароого. Биз 14 күндүн ичинде ар бир жаранга жооп беребиз.
Бирок ар кандай учурлар болуп калышы мүмкүн. Кээде татаал кайрылуулар келип түшөт. Аларды кароодо атайын экспертизадан дагы кошумча экспертиза дагы өткөрүлүүгө шарт пайда болуп калышы мүмкүн. Ал учурда биз ошол 14 жумуш күндүн ичинде жетишпесек, андан кийин 30 календарды күнгө узартканга укугубуз бар. Бирок бул жерде 14 күн жетишпегенде биз кайрылуучуга сөзсүз түрдө маалымат жөнөтөбүз жазуу түрүндө ушундай сиздин кароодо убакыт экспертиза өткөргөнгө керек болуп узартылып келе жаткан 30 күндүн ичинде сизге толук маалымат беребиз деп эскертүү берилет экен. эскертүү берилет жазуу түрүндө, кат түрүндө. Айбек мырзадан дагы бир суроо экен. Акча каражаттарын уурдаган алдамчылар боюнча кимге кайрылса болот? Улуттук банктын бул багытта иш чаралары тууралуу айтып берсеңиз жакшы болот эле. Шылымдар темасы, алдоо маселеси азыркы учурда аябай катуу күчөп жаткан учуру болуп атат. Бул жерде эң башкысы бир нече кеңеш, сунуштарды айтып кетким келет эле. Эми эң биринчиден, эгерде жарандар уже ошол шылымдарга чалдыгып акча каражаттарынан айрылса, бул жерден түздөн түз укук коргоо органдарына кайрылууну сунуштайбыз. Себеби бул деген кылмыш иши болот. Кылмыш ишин кароо улуттук банктын компетенциясына кирбейт. Эгерде ошондой учурлар болсо, түздөн түз укук коргоо органдарына кайрылыш керек. Андан кийин өзү ошол кайсы банктарда тээленсе, ошол жактан өзүнүн банктык карталарына, жесектерине банкка түздөн түз кайрылып, блокко киргизип коюш керек. Андан ары акча чыгаруу болбосун депчи. Көпчүлүк учурда тилекке каршы жарандардын ушул шылымдарга учураган себептери эмнеге байланыштуу? Бул жерде эми жарандар шылымдардын ар кандай психологиялык басым кылып, ар кандай сөздөрүн ишенип, өздөрү же туура эмес шилтемелерге өтүп кетет, же өздөрү байкабай өзүнүн телефондоруна, компьютерларына кирүүгө мүмкүнчүлүк берип коюшат, же өздөрүнө тиешелүү жанакы атайын ар бир картага байланган пин код деген бар, CVV код деген бар, башка персональный коддор бар, персоналдык коддор бар. Ошолорду тилекке каршы жарандар үчүнчү тарапка берип салганына байланыштуу шылымдар ошол менен пайдаланып, алардын мобилдик тиркемелерине кирип, банктык картасына кирип, ошол акчаларды чыгарып кеткен учурлары көп болуп атат да. Бирок өткөн жылы ноябрь айында 24-жылы Улуттук банк бир ченемдик акт киргизген, токтотуп туруу мөөнөтү деп. Ал эң башкы мааниси эмнеде? Онлайн кредит алууда 50 000 сомдон жогору кредиттер жарандын счетуна ошол эле замат түшпөй, кармалуу менен түшөт да. 4 саат, 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин 4 саат, 100 000 сомдон жогору 12 сааттан кийин жарандардын счетуна түшөт. Андан тышкары 100 000 сомдон жогору кредит алына турган болсо, банктык кызматкер сөзсүз ошо жаранга телефон чалып тастыкташ керек. Бул кредитти өзү алып атабы, эч кимге алданган жокпу, шылымдарга чалдыккан жокпу депчи. Ошол учурда ошондой көйгөйлөр азайды, кескин азайды. Бирок эми шылымдар дагы ордунда турбай, алар дагы өзүнүн ыкмаларын, ар кандай жолдорун, алдоо жолдорун өзгөртүп күн сайын жаңы ыкмаларды чыгарууда. Азыр эң негизгиси 95% кайрылуулардын, шылымдарга чалдыккан жарандардын кайрылуулары мааниси эмнеде болуп атат? Шылымдар телефон аркылуу түздөн түз чалып эле, ар кандай мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери катары өздөрүн тааныштырып, УКМК болобу, Түндүк болобу, президенттин администрациясы болобу, же Улуттук банк болобу, ар кандай алдоо жолдору менен жарандарды өздөрүн онлайн кредит эмес, офлайн кредит болуп алдырып, башкача айтканда ал кишилер аларга алданып, банктарга өздөрү барат, акчаны алат, анан ал акча каражаттарын өздөрү шылымдарга которуп салган учурлар аябай көп болуп атат. Ошол себепке байланыштуу бир сыйра
дагы эскертип кетет элек, эч кандай чалуулар коммерциялык банктан, улуттук банктан, администрация президент болобу, УКМК болобу жарандарга чалуу жүргүзүлбөйт. Сиздин счетуңуз блокто туруп калды, аны токтотуш керек. Ар кандай себептер айтылса дагы абдан башын мен абдан суранып кетер элем да кыскача. Кенен маалымат бергениңиз үчүн рахмат. Чындыгында эле аябай орчундуу тема. Кийинки суроо, мисалы үчүн коммерциялык банктардын же микрокредиттик компаниялардын жетекчилиги нааразы болгон кардарларын кабыл алган учурлар барбы? Кабыл алууга укуктуубу? Укуктуу эмес, милдеттүү. Себеби улуттук банктын ченемдик актыларында түздөн түз көрсөтүлгөн ар бир коммерциялык банк болобу же микрокредиттик компания болобу жетекчилиги кабыл алуу боюнча өзүнүн графиктерин көрүнүктүү жерге, бул информациялык стендтерге өздөрүнүн башкы кеңселеринде же болбосо өздөрүнүн расмий интернет сайтында көрсөткөнгө милдеттүү. Ошол себепке байланыштуу, эгерде кандайдыр бир жаран жетекчиликке кирип кабыл алсын деп суранса, ошол банкка барып, ошол мекемеге барып, финанстык кредиттик уюмга барып, графигин көрүп, жазылып кабыл алууга кирүү мүмкүнчүлүгү болот да. Эгерде андай график жок же берилбесе, ошол жерден түздөн түз биздин бөлүмгө кайрылса болот. Биз ал маселени чечип, эгерде ошондой график эметилбесе, биз ошол мекемеге, ошол уюмга чара көрөбүз. Жана менин кийинки суроом да ошого байланыштуу. Кандай учурларда жарандар улуттук банкка кайрыла алат жана улуттук банк кандай жардам бере алат? Маектин башында айтылып кеткендей, эгерде кандайдыр бир жарандардын финанстык кредиттик уюмдар менен келишпестиги болсо, эң биринчи ирет биз сунуштайт элек ошол мекемеге кайрылуунучу. Анан эгерде ал мекемеден алынган жоопко нааразы болуп, макул болбосо, ошол учурда алардын, жарандардын улуттук банкка кайрылганга укугу бар. Ошол арызда көрсөтүп, ушундай көйгөй болду эле, бирок бул жерде биздин укугубуз бузулуп атат. Банк же башка мекемелер туура эмес жооп берди десе, ошол учурда чечишпесе, алар өз алдынча кайрылууга бизге укугу бар. Улуттук банкка ошол арыз түштү дейли, ошонун кароо тартибин түшүндүрүп кетсеңиз. Кароо тартиби арыздын мазмунуна жараша болот. Эң башкысы жогоруда айтып кеткендей, биз 14 жумуш күндүн ичинде жооп бергенге милдеттүүбүз. Арызды кароо учурунда кээде ошол жаран менен жолугушуу керек болуп калат, же телефон аркылуу сүйлөшүү, тактоочу суроолор болсо, телефон аркылуу сүйлөшүп тактап эметебиз. Эң биринчи ирет арыз келгенден кийин биз эки тарапты тең караш үчүн ошол кайсыл мекемеге арыз келсе, ошол мекемеге маалымат алуу максатында суроо талап катын жөнөтөбүз. Жооп келгенден кийин биз баарын изилдеп, эгерде ошол финанстык кредиттик уюмдан кандайдыр катачылык же мыйзам бузуу аныкталса, биз албетте сөзсүз түрдө чара көрөбүз жана ошо жаранга маалыматты беребиз. Ушундай сиздин сурооңуз чечилди депчи. Эгерде эч кандай мыйзам бузуу табылбаса, биз баарын изилдегенден кийин ошо жарандарга ошол мүнөттүн ичинде кайра эле жазуу түрүндө толук маалыматты камтыган жоопту жиберебиз да. Демек, эгер коммерциялык банк же болбосо микрокредиттик компания эч кандай жооп бербесе, жарандын арызына эч кандай бир реакция бербесе, демек улуттук банкка кайрылса болот экен да, Дагы бир акыркы суроо окуп кетели. Айбек мырзадан маалымат берүүчүнүн аты жөнү айтылабы, арыз берилген мекемеге? Сөзсүз түрдө айтылат да, өзүнүн толук Албетте, эгерде биз арыз берүүчүнүн аты жөнүн айтпасак, финанстык кредиттик уюмдар кайсы жаран экенин кайдан билип, маселесин чече албайт да. Биз ушундай кайрылуу болду, ошол боюнча толук маалыматты бергиле деп кайрылган кишинин аты жөнүн финанстык кредиттик мекемеге белгилеп айта кетебиз. Суроо талап жөнөткөн. Анонимдүү болсо каралбайт болуш керек андай арыздар,
мыйзам боюнча анонимдик арыздар кароосуз калтырылат да. Ошол себепке байланыштуу мен жана айтып кеткендей, сөзсүз түрдө каяка гана кайрылуу болбосун, финанс кредиттик уюмдарга же улуттук банкка негизи ар бир бекемеге кайрылууда жарандар өзүнүн аты жөнүн, дарегин, контакт номерлерин сөзсүз калтырып коюш керек. Себеби калтырылбаса убакыт жетип арызы кароосуз калып калат да. Рахмат, Эркин мырза. Анда мындан ары, урматтуу көрүүчүлөр, маегибизди расмий тилде улантсак, эгер сиздерде суроолор болсо, кайсы тилде сизге ыңгайлуу, ошол тилде жөнөтүңүз, биз ошол тилде жооп бергенге аракет кылабыз. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики Инстаграм-канала. Сегодня мы говорим на тему прав потребителей. И наша тема звучит: куда гражданам обращаться при нарушении их прав в финансово-кредитных организациях. И на наши вопросы отвечает Эркин Мамат-Ибраимулу, начальник отдела по защите прав потребителей Национального банка. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И вот главный вопрос: что делать при возникновении конфликтов с финансово-кредитной организацией? Это коммерческие банки или микрокредитные компании? В первую очередь хотелось бы отметить, что при возникновении каких-либо ситуаций гражданам необходимо обращаться именно в те финансово-кредитные организации, услугами которых они пользуются и где считают, что их права нарушены. Так как согласно банковскому законодательству все финансово-кредитные организации самостоятельно организуют, осуществляют свою деятельность, устанавливая правила и процедуры, не противоречащие банковскому законодательству. И поэтому в случае возникновения каких-либо вопросов мы в первую очередь рекомендуем обращаться непосредственно в ту организацию, в которой граждане получают ту или иную услугу. У нас вопрос немного не по теме. Аделя Самбаева. Курс валют в частных обменках кто контролирует? Вы можете ответить или мы пропустим этот вопрос? В принципе, могу ответить в общих Да? чертах. У нас установлен рыночный курс, все зависит от спроса и продажи. Нацбанк, как известно всем, во избежание больших скачков курса, допустим, возьмем доллара, проводит интервенции по покупке и продаже для сглаживания последствий недопущения резких изменений валютных курсов. А так, в общем, курс устанавливается на рыночной основе согласно спросу и предложению. Уважаемые наши пользователи, мы говорим на тему, что делать, если ваши права были нарушены в коммерческих банках или микрокредитных компаниях. И далее, продолжая нашу тему, как правильно писать, как грамотно написать обращение в руководство ФКО. И вот назовите основные пункты, которые должны содержаться в обращении. В данной ситуации, когда граждане вынуждены обращаться с письменными обращениями в финансово-кредитную организацию, установленной четкой формы нету. Сам текст обращения пишется в произвольной форме с обязательным указанием вопросов и проблем, с которыми потребитель не согласен. Одним из основных условий рассмотрения обращения является указание данных самого заявителя. Что подразумевается под данными? Это, естественно, его полная фамилия, имя, отчество, адрес проживания и контактные данные. И если эти данные не будут указаны, оно может расцениваться как анонимное обращение. И в связи с этим, согласно требованиям законодательства, анонимные обращения могут остаться без рассмотрения. Поэтому обязательно в первую очередь, резюмируя, отметим то, что надо указать свои данные, адрес, ФИО, контактные данные, форма обращения в произвольной форме с обязательным указанием на предмет того вопроса, с которым потребитель не согласен. Вот основные два пункта. А после того, как гражданин обратился с обращением к руководству финансово-коммерческой организации, в течение какого времени они должны предоставить ответ?
Все финансово-кредитные организации, согласно закону о рассмотрении обращений, должны предоставить ответ в течение 30 календарных дней. Здесь очень важно отметить именно то, что 30 календарных дней. Если в этом промежутке ответ не был предоставлен заявителю, то, естественно, мы рекомендуем обратиться с жалобой в Национальный банк. Мы обязательно рассмотрим. Если подтвердится то, что финансово-кредитная организация не предоставила ответ на обращение в установленные сроки, мы обязательно принимаем меры в отношении данных организаций. Относительно тех обращений, которые поступают к нам в Нацбанк, шаблон такой же, мы там обязательно должны быть свои данные персональные, ФИО, адрес, контактные данные и суть обращения. Согласно нашим нормативно-правовым актам, для нас установлены чуть иные сроки. Национальный банк обязан предоставить ответ в течение 14 рабочих дней, не календарных, прошу вот в данный момент обязательно учесть. Но бывают разные ситуации. Законом позволительно нам продлить срок рассмотрения обращения, если мы не уложились в 14 рабочих дней, на последующие 30 календарных дней. Как я уже отмечал до этого, обращения бывают разного характера, иногда требуется дополнительная экспертиза. Вот в данной ситуации мы можем продлить рассмотрение обращения. Но при этом обязательно хотим отметить то, что по истечении 14 рабочих дней мы заявителю, потребителю направляем письменный ответ, то, что в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, дополнительной экспертизы, рассмотрение обращения продлевается на 30 календарных дней, и по итогам рассмотрения мы предоставим полный ответ в течение указанного периода. Мгм. А гражданин может обратиться только письменно или принимаются электронные обращения тоже? Очень важный момент отметили, спасибо. Для всех, неважно, Национальный банк или же финансово-кредитные организации, коммерческие банки и все другие, обращения рассматриваются, считаются письменными по двум каналам поступления. Это в бумажной форме, когда потребитель непосредственно в бумажной форме приносит заявление в организацию, либо по электронной почте на официальные интернет-адреса данных компаний, в том числе у нас банка есть свой официальный электронный адрес, который указан на нашем сайте. А также во многих учреждениях есть WhatsApp-каналы, поступающие по WhatsApp-каналам официальным обращения также приравниваются к письменным обращениям. И данные обращения должны рассматриваться согласно тем срокам, о которых до этого мы говорили. А также есть устные формы обращения. К ним относятся непосредственно получение консультации в здании, в офисах компаний, финансово-кредитных организаций, либо же телефонные консультации. В большинстве случаев, если вопрос решается в форме устного обращения, то в дальнейшем потребности в оставлении письменного заявления уже само собой отпадают. Если при обращении в устной форме вопрос не решается, и он требует письменного обращения, то гражданин, потребитель имеет право оставить заявление в письменной форме, как ему удобно. Либо на электронный сайт, на электронный адрес финансово-кредитных организаций, либо же в бумажной форме. Мгм. А вообще возможно ли попасть на прием руководству коммерческих банков или финансово-кредитных организаций рядовому гражданину, который недоволен чем-то? Не то чтобы право, а это обязанность компании. В нормативно-правовых актах Национального банка установлены требования, согласно которым руководители всех финансово-кредитных организаций должны на информационных стендах в здании своих компаний, либо же на официальных своих интернет-сайтах указать график приема руководством граждан. В каждой компании должен быть такой график. И согласно этому графику руководство компании обязано производить прием потребителей. Для этого гражданам необходимо обратиться непосредственно в те финансовые кредитные организации, к руководству которых они хотят попасть на прием, и оставить там письменное заявление или же записаться на прием.
Понятно. А в каких случаях гражданин может обратиться в Национальный банк? И как Национальный банк может помочь ему? До этого мы отметили очень важную вещь. Если возникают какие-то недопонимания с финансово-кредитными организациями, мы рекомендуем потребителю в первую очередь обратиться непосредственно в саму организацию. Обычно большинство вопросов решается уже на той стадии. Но если потребитель не согласен с ответом, полученным от финансово-кредитных организаций, или же не получил ответ, в данной ситуации он имеет право обратиться в Национальный банк с вопросами о защите его нарушенных прав. Поступившее обращение мы рассматриваем. Если выявляются какие-то нарушения законодательства, Национальным банком в обязательном порядке принимаются меры в рамках банковского законодательства в отношении данной организации, и нарушенные права граждан в обязательной форме восстанавливаются. Если там нарушение не обнаружено, мы также сообщаем потребителям то, что данная ситуация со стороны компании, нарушение законодательства не выявлено, и в связи с этим мы рекомендуем дальше решать вопрос между потребителем и финансово-кредитной организацией. И у меня последний вопрос. Как рассматриваются жалобы граждан? Расскажите о порядке рассмотрения. Если вы имеете в виду, как рассматривается здесь у нас в Национальном банке, как я уже сказал, после поступления регистрации обращения у нас имеется 14 рабочих дней. Каждое обращение рассматривается тщательным образом, проводится анализ. Для всестороннего полного проведения анализа поступившего обращения мы в обязательной форме направляем, если это требуется, запросы в те финансовые кредитные организации, в адрес которых поступили жалобы. Мы получаем от них информацию, проводим анализ, и на основе проведенного анализа, изучения поступивших документов, мы предоставляем соответствующий ответ заявителю. А также бывают некоторые обращения, которые не касаются нарушения прав, а просят предоставить какие-либо разъяснения в части банковского законодательства. В этой ситуации мы уже непосредственно подготавливаем ответы и направляем ответы нашим заявителям и потребителям. Можем сказать, что на все поступившие жалобы обязательно будут ответы, да, предоставлены ответы. Мы вас благодарим за то, что... Мы вас благодарим за то, что вы уделили время и приняли участие в нашем прямом эфире. Я еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по защите прав потребителей Национального банка Эркин Мамат-Ибраим Улу. Ну, а мы обязательно сохраним это видео. Следите за нашими новостями и эфирами. Всего доброго. Всего доброго.